Салам урматтуу көрөрман, биздин каналга кош келиңиз. Азыр сиздерге кыргыз шоу бизнесиндеги же болбосо эл оозуна алынып калайка таанымал болуп калган башка улуттагыларга турмушка чыккан кыргыз кыздары жөнүндө сөз кылабыз. Алар кимдир? Кайсы улуттагы жигиттердин колун кармады экен деп кызыксаңыз, биз менен аягына чейин бирге болобуз. Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Кызбырак тобунун экс-солисткасы 20 жылдан ашын убакыттан бери чыгармачылыктын оор төшөгүнө чыдап, турмушка кеч чыктым деген Кенже Дүйшеева кыргыз жигитин эмес, өзүбүздүн коңшу казакстандык жигитке баш кошкон. Кенже Дүйшееванын массалык маалымат каражаттарына буга чейин берген маегинде турмушка чыкканга чейин сүмөлөк кайнатып жатып, жакшы бир жолдошту жолуктурчу деп тилек кылдым эле деген ырчы айым, ошондон кийин эле көп узабай жолдошумду жолуктурдум. Бирок бир көргөндө эле сүйүүнүн оту жанып кеткен жок деп айтканы бар. Ошол сүбөлөк жасаган күнү сүбөлөктүн бетин жаап, анан эртең менен Куран окуп кайра ачат го бетин. Ошондо мындай күлүп турган адамдын мындай чачы эме тармал ана күлүп турган адамдын образын көрдүм да, эмеденчи сүбөлөктүн бетиненчи. Анан андай кылган жокмун ошондо 22 март болсо керек, 23 ушундай. Анан апрелдин 17-леринде жолдошум менен Талгат менен тааныштык. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кенже Дүйшеева башка улутка турмушка чыкса дагы, ырчылыкты дагы таштабай, бул тармакты дагы да болсо улантып жатат. Биз болсо ырчы айымга үйлөлүк бакыт жана чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кыргыз шоу бизнесинин дагы бир өкүлү Жанета Бабкова. Бул ырчы айымдын жолдошу Орус улутундагы мырза экенин көпчүлүккө маалым. Төгөйлөр жада калса бир сахнада ырдап, учурунда жарык жанган жылдыздарга айланган. Анын кайнатасы Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков экенин дагы билсеңиз керек. Жанет айымдын айтымында Оруска келин болом деп 3 уктасам түшүмө кирбеген. Жолдошум менен студент кезде таанышкам. Андан соң досум Үсөн тобуна кирип калып, Денис экөөбүз 2 жыл кесиптеш болуп жүрдүк. Ал мени эмнегедир кызгана баштады. Кийинчерээк эле мага кыз жигит болуп жүрүү тууралуу сунуш жасады. Эч ойлонбостон макулдугумду бергем. Ошол кезде мага Денистин мүнөзү жакчу деген Жанет айым. Өкүнүчтүүсү, жубайлар 16 жыл чогуу жашап, 2 ажырым жолго түшкөн. Азербайжан элине келин болгон кыргыз ырчысы Гүлжина Суранчиева. Бул ырчынын чыгармачылык башаты алгач Шантель тобунан башталган. Андан соң ырчы элге жеке ырчы катары таанылган. Бир топ эл аралык сынактарга да катышып, кыргыздын желегин желбиреткен ырчылардын катарын толуктайт. Эми биз сөз кылуучу Гүлжина Суранчиеванын жеке жашоосуна өтсөк. Гүлжина Суранчиеванын жолдошу Ралис Азербайжан улутунан, ырчы сүйүктүүсү менен 2001 жылы таанышкан. Гүлжина айымдын айтымында, ал мени жолугушууга чакырганда жолугушчу убакты башка улут деп коркуп, түшкү тамактануу учуруна тууралагам. Жолдошум биринчи кезиккенде эле сүйүүсүн билдирген. Абдан таң калганым менен, бирок мага күтүүсүз кубаныч болгон. Анткени Ралисти мен дагы жактырып калгам деген Гүлжина Суранчиева. Эске салсак, төгөйлөр 2003 жылдан тарта бирге жашап келишет. Жолдошу дагы чыгармачылыгына дайым колдоо көрсөтүп келгендигин айтат.
өзүн кыргыздын Деми деп атаган Гүлзат Мамытбек дагы биринчи жолдошу менен ажырашкандан кийин башка улуттагы жигитке турмушка чыкканы эл арасына тараган. Кызуу талкууга чакырык таштаган айым америкалык режиссер испаниялык Хуан Буэндео менен кол кармашып чакан өбөлөтүп бүгүн. Гүлзат Мамытбек буга чейин жолдошу жөнүндө мындай деген: "Сүйүктүм Экватор, Испания жана Европанын мыкты жигити. Учурда Голливудка умтулууда. Менин 40 талабыма төп келген сонун киши. Эң башкысы жан дүйнөсү маанайы, жүзү жарык. Ал мен үчүн деп узактан келди. Алгач таанышкан күндөн тарта эле мени көздүн карегиндей сактап, кол тийгизбей, чаң жугузбай, кызганбай, жакшы көрүп, аябай мамиле кылды. Анын үстүнө ал тамеки чегип, арак ичпейт, алсыздарга кол көтөрүп сөкпөйт. Эми мына ал кыргыздын сыйлуу эрке күйөө баласы болуп калды" деген. А бирок 1 жылдан кийин Гүлзат Мамытбек Хуан былтыр жолдошум болчу. Жашоодо ар кандай нерселери болуп калат экен. Экөөбүз ажырашканбыз. Бирок дос боюнча калдык деп айткан. Кыргыз эстрадасында өзгөчө тембр, имиджи, сахнада алып жүрүүсү, анан дагы ачык айрым мүнөзү менен айырмаланган ырчы Жидиш Идрисова. Бул ырчы айымдагы башка улуттун мырзасына турмушка чыккан. Жолдошу Андрей Догай менен студент кезинде таанышкан. Андрей Ташкенттен келген корей жигити. Кийинчерээк Артек тобун негиздеп, Жидиш солист болуп калат. Бара-бара 2 жаштын жылдызы келишип, үйлөнүп алышкан. Ырчы жолдошунан 11 жашка кечүү. Учурда жубайлар 2 кыздын ата-энеси. Жидиштин келбетин дагы корей кыздарына окшоштурушат. Ырчы бул нерсени бир нече жолу тастыктаган жайы бар. Ал гана эмес, көбү кыргызча сүйлөгөнүмдө таң калат деп айтат. Ырчы жолдошу менен өзүнүн атындагы продюсердик борбор ачкан. Би, вокал жана музыкалык аспаптарда ойноо боюнча 3 багытта жаштарды тарбиялашат.